Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Эс алуу иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында западный тарапта жайгашкан, тактап айтканда Ишкаван айылынын жанында жайгашкан, мына ушул Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 5 жана ошондой эле 10 сотук жер тилкесин тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган жер тилкесинде келүү жолун түшүндүрүп берейин. Бул жакта Горгайы жана ошондой эле Западныйдын ортосунда жайгашкан Объездная жолун бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул Объездная жолунан сиздер Объезднойдон Ишкаван айылына киресиздер дагы. Ичкериге мына ушул Ишкаван айылынын главный жолу менен ичкериге түз 2 километр кирип келгениңиздерде жолдун сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Андыктан сиздер мына ушул жазуунун жанына келесиздер дагы, ушул эле главный жол менен Кызыл Байрак айылынын центрине көздөй ичкериге түз дагы 2 километр кирип барасыздар. Түз 2 километр кирип бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул асфальт жол менен ичкериге түз бир 2 километр түз кирип келгениңиздерде ушул эле жолдун оң тарабында бул жакта Кызыл Байрак айылынын мектеби бар экен. Мектептен бул жака бир 200-300 метр түз өтүп кирип келе бересиздер. Жолдун сол тарабында аялдаманы көрөсүздөр. Аялдаманын жанында болсо, сол тарапта мына ушул 4-көчө жайгашкан. Жанагы сатыла турган жер тилкесине мына ушул көчө аркылуу барабыз. Андыктан ушул 4-көчөгө кирип, ичкериге түз 400 метр кирип бара бериңиздер. Жанагы сатыла турган жер тилкесинин алдына барасыздар. Бул жакта жазылып турат 4-көчө деп. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен түз бул жака бир 400 метр чыгып келе бересиздер. Чыгып келгениңиздерде бул жакта көрүп атасыздар, үйлөр турат. Анын артында болсо тооккана экен. Бул илгери эле ушундай курулган, иштетилип аткан тоок ферма экен. Ушуну болжолдоп ушул жерге келесиздер дагы. Келгениңиздерде эле жанагы сатыла турган 5 сотук жер тилкеси мына ушул эле тооккананын тушунда жайгашкан. Бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Жүрүп келгениңиздерде мына ушул эле үйдүн сол тарабында сатыла турган 5 сотук жер тилкеси жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 5 сотук жер тилкесин тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салыңыздар ушул жердин эси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Ушул жериңизди сатыкка коюпсуз да? Ооба. Жериңиз 5 сотук экен, узун турасы канча болуп калат? Турасы 20, узуну 25. 20га 25 экен, 20га 25. Мынакей достор, 5 сотук жер тилкеси 20га 25, бул жакта чек аралар такталган, бул жакта казык кагылган. Бул жагы турасы болуп калат экен. Бул жакта дагы бир казык бар, турасы 20 метр. Бул жакта узуну болсо 25. Мына ушул эле үйдүн бул жагында сиз соседи болуп жашап каласыз, Кудай буйруса. Ака, айтыңызчы, бул ошондо Кызыл Байрак айылынын дачасы болуп калат экен да? Дача участка. Дача участкасы, Ооба. Өтө сонун. Кандай условиялар бар ака азыр? Мен машина бар. Жок, кандай условиялар бар? Условиялары свет бар, суу келе элек. Ошол башка условиясы бар, элдерде жашап атышат. Свет келген. Свет келген, столбалар турат. Суучу? Суу келе элек. Сууну кандай бир кампа кылып иштетеби же жерди казыйбы? Жерди казып, кампа кылып, коңшулар бүт ошондой кылып иштетип атышат. Кудук кылып, Кудук кылып. Жакшы, өтө сонун. Бул жакта дагы адамдар көп эле көчүп келип жашап атат экен, Ооба. Бул жакта көп эле үйлөр турат да? Үйлөр көп, мына. Бул жакта дагы бир шикарный үй турат, Бар. Жан баштадыгын аркылар. Бул жакта дагы соседиңиздер көп эле болот экен. Документтер кандай анан ака? Госакт бар, красный книга бар. Документинен проблема жокпу? Проблема жок документтен. Документ өзүңүздүн атыңызда? Аялымдын атында. Аялыңыздын атындабы? Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы кандай болуп калат ака? Ошо 500 метр geçip калат мечит. 400 метр асфальт жолдон бурулган жерде мечит бар ошо тушунда. Оң жагында мектеп бар. Ошо. Мектеп, бала бакчачы, ушул Кызыл Байрак айылынын центринде бар да? Бар. Жакшы. Мынакей достор, мектеп, бала бакча, мечит мына ушул жанагы биз тарткан центральный жолдо жайгашкан экен. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мына ушул үйдү көрүп атасыздарбы? Ушул эле үйдүн жанында жашап каласыздар. Ушундай эле чек, ушундай эле размерде бул дагы. Баасын канча тутасыз ака?
Басым 500 деп атабыз. 500 000 сом. Ооба. Сразу эле сомго айтат экенсиз да? Ооба. Жакшы. Машинага алмашуу жолдору бар. Обмен жолдору барбы? Бар. Машинага. Ооба. Машинаны берет дагы үстүнө доплата кылат. Эми машинага көрөбүз состояниясын. Состояниясына карап, Жакшы. Болуп тур ака, ушул сатыла турган 5 соттук жетилкеңизди жакшы сатып алыңыз, ийгилик. Бул жакта дагы бир 10 соттук жетилкеси бар дедиңиз, ошону да тартып көргөзүп берели, Ооба. Жүрүңүздөр. Мынакей достор, азыр биз сиздерге сатыла турган 5 соттук жетилкесин тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Көргөздүк, бул 500 000 сом экен, кызыл китеби бар, бүт бардыгы так экен. Бул жакта ушул эле аканын дагы бир жери бар экен, 10 соттук. 15 дедиңиз, 10. Ошондо 5 чыгып кетти азыр. 10 соттук экен, кызыл китеби бар, бүт бардык документтери так экен. Чек арасы кандай болуп калат ака? Азыр көрсөткөн 5 соттуктан Бери карай, бери карай дөңдү карап. Ошондо ошонун 50 метр дөңдү карап жүрөбүз. Мынакей достор, бул жакта биз жана чек араны көргөздүк. Мына ушул чектин бери тарабы, тактап айтканда 10 соттук жетилкеси сатууга коюлуптур. Жанагы 5 соттук жетилкеси менен сосед болот экен да? Ошо коңшу экөө. Жакшы. Өтө сонун. Узун турасы канча ака бул 10 соттуктун? 20га 50. 20га 50. Турасы 20, узуну 50. Бул жактарга бир 5 бөлмөгө ылайыкталган фундамент дагы куюп койсуз да? Фундамент куюлган 5 соттукка ылайыкташып. Анын жерди үрөөнү алганда мына турпак ушу жерден чыккан турпак, андай ошо жер эмес, искусственный эле турпак. Ошо жерлерин тегиздеп коюпсуз да деген. Ооба. Бул тегиздегенсиз топурак ошол, тегиздегендики. Эми мен оюмча мындай кылса болот деп ойлойм. Мына ушул искусственный топуракты бул жака 5 бөлмөгө толуктап, тегиздеп, Ооба. Ашканын кыш куюп, үйүн тургузуп алса болот, И жер тегизделет, үй бүтөт. Бесплатный кыш болот дең, Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Эми бул жагын сатып алган адам өзүнүн табитине, чөнтөгүнө жараша карап иш кыла берет. Бул жактын дагы документтери такпы? Госакт, Красный книга бар так. Бул жакта соседиңиздер бул жакта да үйүн салып, шикарный үй салып, сиздер күтүп атат экен. Жакшы. Ошонун эле жанында экен. Бул фундаменттин эле бери тарабы экен да? Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Бул жакта дагы адамдар көчүп келип, кадимкидей эле жашоо болуп атат экен. Бул жакта дагы бир 5-6 үйлөр турат. Бул жакта дагы бир өзүнүн Кызыл Байрак айылынын бир мини Сулайман тоосу дагы бар экен. Бул жакта болсо мына ушул зданияны көрүп атасыздарбы? Бул тоок фермасы экен. Тоок бизнес кылат экен. Ушуну дагы болжолдоп келе бересиздер. Жакшы. Суу кампасы бар. Жүрүңүздөр, анда эмесе жанагы кудугун дагы көргөзүп берели. Мектеп, бала бакча, мечити бүт бардыгы центральный жолдо экен. Тактап айтканда Кызыл Байрак айылынын центринде экен. Жанагы байке айтып аткан кудук мына ушул канча тонна ака? 6 тонна суу атат. Буну эми жанагындай акча төлөп келип толтуруп алса 1 айга жетет дең, Жетет. Сурекка ушу жерге суу толтуруп алып фундамент куйганбыз. Биринчи кудук бүтүргөнбүз. Андан кийин кудукка суу куюп фундамент бүтүрдүк. Өчүртөч менен кылсыздар да. Жакшы. Азыр эми бул жакта шагыл таштар, Булар ступенькасы менен ушу немеге төгүлгөн таш шагал. жок, булар калтырып коесуз эми подарок кылга. Ушу жерде эгесиники. Калтырып подарок экен да. Ооба. Жакшы, өтө сонун. Эми бул 10 сотук тегиз жертилкесинин баасын канча тутасыз ака? 1.300.000. 1.300.000. Буну дагы сразу эле сомго айтыпсыз, Ооба. Жакшы, негизи жери тегизделген экен. Болгону мына ушул искусственный топурак эле бир аз дөңсөк окшоп турат. Бирок бул искусственный топурак экен. Тегизделгенде ушул топурак чыккан экен. Баасы 1.300.000 сом экен. Машинага алмашуу жолдору бар. Только машинагабы? Жок, эми варианттарын сүйлөшөбүз да. Өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алатсыздар, Ооба. Жакшы. Кеми болобу анан? Ошондой эле экен почти. Эми ырымына жараша кичине түшүрүп бересиздер да, эми? Болот эми, ырмага жараша. Жакшы. Болуп тур экен, онда ийгилик. Бул жакта соседин да көргөзүп койду атат. Бул жакта көрүп атасыздарбы? Жерин тегиз кылып,
мына ушундай зыңкыйган фундаментти куюп, өзүнө уже үй салып атат экен, а? Ооба. Жерлерин дагы тегиздеп сону шарт кылып алыптыр. Бул жакта көрүп атасыздар, шлангалар чыгып, суулар тартылыптыр. Жакшы. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат аласыздар. Болуптур ака, ондай ийгилик, эки жериңизди тең жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат сага да. Аха. Мынакей достор, биз сиздерге 5 сотук жана 10 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, ээсинин номери экранда белгиленген. Ошол жака чалып сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Колдон чарбаңыздар, аракет кылыңыздар. Азыркы учурда жер тилкесинин чектердин барган сайын саны азаюуда. Колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткөн болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.